Мынакей туугандар, баягы пригород базардан келген кочкор, баягы могу жагы шишип аткан, мынакей жагы почти жок. Муну биз кантип кетирдик. Эгер сиздер дагы муну кетирем десеңиздер, баягы тул түйүп ириңдеп шишип аткан жер мынакей. Көрдүңүздөрбү, мен бир эле ыкманы колдондум, бирок мен кайра повторно кайталаган жокмун туугандар. Мен только жанагындай тазалап, иммунитеттерин көтөрүп, ошонун баарын жасап отуруп эле мунун артында кайсы кадам жасаш керек, канча ыкманы колдонгондо бул проблема чечилет. Эгер сиздер дагы чечем десеңиздер, мына ушуга окшогон малыңыздарды алдын кайтып алыш керек. Кээ бир адамдар бар, жөн эле айтып койбойбу деген туугандарга кайрылат элем. Эгер сиздер малыңыздарды кайтып, жана үчүн могу баягы моякта ириңдеп атканды шишип тултуйуп чыгып калган да, бул кайтып келген. Эми муну кайтып чечиш керек. Же болбосо кой баккан, уй баккан, жылкы баккандарда мен сиздерге 2-3 ыкмаларды айтып берейин. Сиздин коюңуз жөтөлүп атса, жөтөлгөндө кантип чечиш керек? Жөтөлбөй турчуну биз кайсы ыкмаларды колдонуп чечебиз. Мына ушул эки багыт менен иш алып барат. Эгер малыңызда боор курту болот, боор курт каяктан келет? Боорду тазалай турчу кайсы кадамдар жасаш керек? Мына ушинтип чечебиз. Эгер сиздер дагы ушинтип чечем десеңиздер, анда биз менен иштешкен адамдарга мен ушул любой эле малды кайсы ыкмалар менен чечип ала турчу бир канча кадамдар бар. Мисалы үчүн мен малды семиртиш үчүн